Ошол үчүн бир жерге барып калдыңыз, лай топурагын басып калдыңыз, анан ошол жерден жай намаз деген жок болуп калды, намазды окуш керек болуп калды, каза болбосун деп десе, топурактын үстүнө туруп же ошондой көчөлөрдөн ачык айкын нажасты көрбөсөңүз, ошол жерге туруп намаз окусаңыз болобу? Болот. Себеби шариятыбызда көчөдөгү топурактар таза болуп эсептелет. Балки мушрик бөлөк диндегилердин идиштеринен чөмүчү менен суу сузуп алып даарат алсак болобу, ичсек болобу? Болот. Ачык айкын нажасын көрбөгөндөн кийин. Умар ибн аль-Хаттаб радыйаллаху анху эмне алган? Христиандардын чопосунан болгон идишинен даарат алган дейт. Умар ибн аль-Хаттаб. Алар арак ичет го, самогон ичет го дейт. Бирок Умар ибн аль-Хаттабтан да сен ушундук динимди жакшы билип таква болуп кеттим деп атасың. Жок, ачык айкын жыты, өңү, даамы көрүнбөдүбү? Болду, ала беребиз. Ошол топуракта, ошол жерде, ошол көчөдө намаз окуй беребиз.